бүгүн биз силер менен салыштырууну өтөбүз. Comparison of adjectives. Adjective деген бул сынатууч. Сынатуучторду салыштырганга болот. Мисалы чоң, чоңураак, өтө чоң, бийик, бийигирээк, өтө бийик деген сыяктуу сынатуучторду гана биз салыштыра алабыз. Биз силер менен буга чейин тамак ашты сүрөттөгөндү үйрөнгөнбүз. Буга чейин биз силер менен адамдарды сүрөттөдүк, шаарларды сүрөттөдүк. Мына ошого катыштырган сынатуучторду азыр биз салыштырабыз. Сынатуучторду биз бөлүп алабыз. Кыска сөздөр, узун сөздөр деп. Мисалы кыска сөздөргө бул бир муундан турган сөздөр. Tall деген сөз узун, мисалы да кыска сөз tall. Ал эми узунураак деп салыштырмалуу айтканда r деген суффиксту улайбыз, taller. Эң узун дегенде s деген суффиксту улайбыз кыска сөздөргө. Бирок ошол эң узун деп жогорку деңгээлде айтып атканда z деген артиклди коюш керек. Tall, taller, the tallest. Easy, жеңил, жеңилирээк, easier, the easiest. Y тамгасы менен бүткөн сөздөргө r'ди улап атканда, y тамгасы айга айланат, easier. Эми сүйлөм түзсөк, I am taller. Мен узунураакмын. Бул жерде эки нерсени салыштырып атканда бизге караганда деген сөз керек, Мен сага караганда узунураакмын. Мына ошол караганда деген сөз чем than деген. I am taller than my sister. Мен эжеме караганда узунураакмын. Же сиңдиме караганда. She is the tallest. Ал эң узуну. Бул жерде than'дин кереги жок, анткени бул эң жогорку деңгээлде айтып атабыз. Эгерде узун сөздөр болсо кандай болот анда? Beautiful. Beautiful. Бул өзү узун сөз. Кайрадан дагы улап отурбастан биз алардын алдына жөн эле more деген сөздү коюп коебуз. More beautiful. More beautiful. More beautiful. More beautiful деген узунураак. Эми эң узун дегенде most деген сөздү колдонобуз. The most beautiful. The most beautiful дегенде эң узун деген болот, Мынакей. Эми буну да салыштырсак болот. Мисалы my mom is more beautiful. Is more beautiful than your mom. Менин апам сенин апаңга караганда сулуураак. Мисалы my mom is more beautiful than your mom. Мисалы ал эң сулуу дей турган болсок, she is the most beautiful. Андан башка дагы сөздөр бар. Мисалы жакшы деген сөз good, жакшыраак деген сөз better, эң жакшы деген сөз the best. Мындай сөздөргө rs да улай албайбыз, more most да кое албайбыз. Булундай сөздөр жанагы туура эмес этиштер сыяктуу өздөрүнүн салыштырма түрлөрү бар. Аларды биз жөн эле жатка билебиз. Good жакшы, better жакшыраак, the best эң жакшы. Bad деген сөз бар жаман, жаманыраак деген сөз worse, эң жаман деген сөз the worst. Кичинекей деген сөз little, кичинерээк деген сөз less, эң кичүү деген сөз the least. Many деген сөз көп, many менен much. Бири саналуучу буюмдун көптүгү, бири саналбоочу буюмдун көптүгү many much. Көбүрөөк деш үчүн more, эң көп деш үчүн the most колдонобуз. Мына ушул сөздөр бизге ушинтип биз сынатуучторду бөлүп алабыз. Анан кийин салыштырабыз. Young деген сөз жаш. Кыска сөздөр мисалы short, young. Мындай сөздөрдү бир салыштырып атканда, young жаш болсо, жашыраак дегенде r деген суффиксти улайбыз. R. Эң жаш дегенде s деген суффиксти сөзгө улайбыз. Качан биз эң жогорку деңгээлде, эң жаш деп айтып атканда, the деген артиклди колдонушубуз керек. Мисалы жаш, салыштырмалуу жашыраак жана эң жаш the youngest. Бул кыска сөздөргө. Андай эмесе көрөлүк, Young, younger, the youngest.
Жаш, жашырақ, ең жаш. Эми бұл жерде heavy, heavy деген сөз оор, heavier, оорураак, the heaviest, ең оор. Қарасақ, y менен бүткөндө сөз, качан биз r'ди кайра дагы бир үндүүнү улап атканда y тамгабыз айга айланып кетет дагы heavier болуп атат, y тамга өзгөрүп кетип атат. Бул жерде дагы байкасаңар the heaviest, эң оор, 50 килограмм эң оор, Эми cold деген сөз бар. Cold деген сөз бул суук. Суугураак деш үчүн colder, эң суук the coldest. Happy деген сөз бул бактылуу. Бактылуураак деш үчүн happier, эң бактылуу the happiest. Кыска деген сөз short, кыскараак shorter, эң кыска the shortest. Windy бұл шамалдуу, windier, the windiest. Deep, deeper, the deepest. Hilly, hillier, the hilliest. Мына ошентип биз кыска сөздөрдү салыштырабыз. Мына жерде big, the big, bigger, the biggest. Чоң, чоңураак, эң чоң. Wide, широкий, кенен. Wider, кененирээк, the widest, эң кенен. Бұл жерде expensive, кымбат, мотоцикл велосипедтен кымбатыраак. Эми бул жерге көңүл бурсаңар, бул жерде узун сөздөр турат. Expensive. Мындайча айтканда эки же көбүрөөк муундан турган expensive, Мына ошол expensive узун сөздөргө кайра аларды узартып R менен S'ти улап отурбайбыз. Алардын алдына салыштырмалуу айтканда more деген сөздү кошобуз. Эң жогорку деңгээлде айтканда most деген сөз менен айтабыз. Албетте алдына the деген артикль дагы коюлат. Expensive кымбат, more expensive кымбатыраак, the most expensive эң кымбат. Бул жерде сөздөрдүн баардыгы ушундай бир нече муундан турган сөздөр. Difficult, татаал, more difficult, татаалыраак, the most difficult, эң татаал. Large, чоң, бул Бул жерде сөздөрдү карасаңыздар, бул жерде сөздөр сынатоочтор, кээ бири бир нече узун сөздөр бир нече муундан турат, кээ бир сөздөр кыска сөздөр. Эми сиздер ошого карата өзүңөр улайсыңар. Мисалы, difficult деген сөз татаал, difficult узун сөз, More difficult татаалыраак, the most difficult эң татаал. Large деген сөз кенен, larger кененирээк, the largest эң кенени, чоң деген сөз. Flat тонкий, жалпак, жалпагыраак, flatter, the flattest. Famous атактуу, more famous атактуураак, the most famous эң атактуу. Sunny күндүү деген. Wet нымдуу, red кызыл, crowded, crowded деген сөз бул өтө жышты, мындайча айтканда толпа деген сөзү, аябай адамдын көптүгү жыштык. Cheap арзан, white ак, delicious даамдуу, hot ысык, long узун, fast тез, beautiful сулуу, gorgeous эң коос, сулуу деген сөз, dry кургак, nice жакшынакай, thin арык. Мына ушул сөздөрдү эми силер салыштырып көргүлө. Том, Jenny, Адам, Даяна. Жаштары 15 жаш, 10 жаш, 12 жаш, 11 жаш. Вес, weight 60 килограмм, 42 килограмм, 53 килограмм, 48 килограмм. Height, бою 187 сантиметр, 165 сантиметр, 162, 159. Кимиси кимден жашыраак, кимиси кимден оорураак, кимиси кимден узунураак. Салыштырабыз, Old. Кимиси older. Мисалы, Adam is older. Tom is older than Adam. Tom is the oldest. Эң чоңу Том экен, Young кимиси жаш. Мисалы, Jenny is younger than Diana. Jenny is the youngest. Эң жашы Jenny экен. Heavy, оор деген сөз. Кимиси оорураак болуп атат? Мисалы, Tom is heavier than Adam. Эми Tom is the heaviest. Tom эң оору. Эми
Жеңіл деген сөз light. Kimisi жеңілірек. Jenny is lighter than Diana. Ең жеңіл ким? Jenny is the lightest. Ең жеңіл. Uzunu tall деген сөз. Мисалға, ең uzunu ким болады? 187. Tom. Tom is taller than Adam. Tom is the tallest. Tom ең uzunu. Қысқасы, бұл Adam is shorter than Jenny. Adam is the shortest. Қараңыздар, бұл жерде бірінші баяғы эле биз үйрөнүп калганбыз туруп Adam is old дегенди билет элек буга чейин. Эми салыштырып атканда older, Adam is older. Караганда деген сөз than. Мындайча айтканда биз эки нерсени салыштырып атканда бизге ушул караганда чем деген сөз керек. Бул than Jenny. Adam is older than Jenny. Эми эң чоң деп биз эң жогорку деңгээлде айтып атканда than'дын кереги жок. Tom is the tallest. Эң чоңу, эң узуну. Эми бул сүрөттү карап туруп өзүңөр дагы кимиси кимден жашыраак, кимиси кимден узунураак, кыскараак салыштырсаңар болот.